Ак кеме YouTube каналында акыркы саатка алынган кабарлардын топтому. Студияда Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Ички иштер министрлиги Орусиянын аймагында тирешүүлөргө жана чыр-чатактарга чакырган билдирүүлөрдү тараткан адамдарды аныктоо жана бөгөт коюу боюнча иштерди улантып жатат. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматынан кабарлашты. Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү социалдык тармактагы, интернеттеги жана мессенджерлердеги ар кандай маалыматтарды туруктуу негизде көзөмөлдөп турат. Мындан тышкары Орусиянын аймагында тирешүүлөргө жана чыр-чатактарга чакырган билдирүүлөрдү тараткан адамдарды аныктоо жана бөгөт коюу боюнча иштерди улантып жатат деп жазылат билдирүүдө. Ошол эле учурда министрлик мындай фактылар үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралганын жана Орусиянын аймагына кайрадан кирүүгө уруксаат берилбей турганын кыргыз жарандарына түшүндүрүшүүдө. Буга чейин Москва шаарындагы Кузьминки метро станциясынын жанында жүздөгөн мигрант массалык мушташ уюштурганы белгилүү болгон. Москвадагы Кузьминки метро станциясынын жанында мигранттардын массалык мушташы кыздардын айынан келип чыккан. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык бардыгы 11-июлда башталган. Кыргыз өлкөсүнөн курьер болуп иштеген 3 жараны кыргыз кыздарын тажиктер менен кетип бара жатышканын көрүп, аларга эскертүү беришкен. Буга жооп кылып, кыздардын шериктери ал жигиттерге бычак менен кол салышкан. Жаракат алган кыргыздар ооруканага жаткырылган. Окуя жөнүндө маалымат диаспоралардын өкүлдөрүнө жетип, андан кийин мессенджерлердеги чаттарда кыргыз жарандары мекендештеринен өчүн алуу сунушташкан. Буга чейин окуя тууралуу Кыргыздын Орусиядагы элчилиги билдирүү таратып, анда мушташтын себептери тууралуу айтылган кептер чындыкка дал келбейт деген. Буга чейин Москва шаарындагы Кузьминки метро станциясынын жанында жүздөгөн мигрант массалык мушташ уюштурганы белгилүү болгон. Буга чейин жергиликтүү маалымат каражаттары Тажикстандын Жергетал районунда 4 кыргыз жараны кармалганын жазып чыгышкан. Алар Айбек Махмудов, Абдулбос Нуртинов, Иброим Мурзамединов, Хаттамбек Эгембердиев. Алардын баары Тажикстанда жашаган ата-энелерин, туугандарын көрүү үчүн барышкан. Чоң Алай районундагы өткөрүү пункту жабылганына байланыштуу алар чек арадан Согди облусундагы өткөрүү пункттар аркылуу өтүшкөн. Бирок көп өтпөй аларга мыйзамсыз чек арадан өтүү беренеси менен айып тагылган. Кыргыз жарандарынын жакындары Ташкент иштер министрлигине кайрылышкан менен Тажикстандагы кыргыз өлкөсүнүн элчилиги эч кимден кабар албаганын айтып чыгышкан. Аксы районунун Ак жол айылында селден каза болгон 6 адам акыркы сапарга узатылды. Бул тууралуу жергиликтүү тургун Монарбек Базаркулов билдирди. Кечээ селден көз жумган 1 үй бүлө мүчөлөрү тагыраагы улгайган аял кызы жана 4 небереси менен жерге берилген. Негизги саат 16:00 жаназа окулат деп айтылган. Бирок нөшөрлөгөн жаан токтой 1 сааттан ашуун убакыт күтүүгө туура келди. Акыркы жаназа окуй берели деп молдолор чечишип, жаназа окулуп бүткөн соң жамгыр тып токтоп калды. Бир үйдөн эле 6 адамды бир учурда жоготуу өтө оор, эч кимдин башына салбасын дейт Базаркулуу. Спорт дарыгери Лю Хуишен UFC'нин мурдагы 2 салмактагы чемпиону Конор Макгрегордун жаракаты тууралуу комментарий берди. Ол тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыгышты. Ирландиялык мушкер Конор Макгрегор Дастин Порье менен болгон кармашта бутун сындырып, техникалык нокаут менен утулуп калган. Мындай жаракат Конордун карьерасын улантууга тоскоол болбойт, бардыгы калыбына келүү мезгилине гана байланыштуу. Биринчиден, операциядан кийин сөөктөр айыгып кетиши керек, андан кийин бир аз убакыттан соң темир бурманы алып салуу керек болот. Бул мезгилде формасын жоготуп алуусу мүмкүн. Андыктан жакшы калыбына келтирүү процесси менен алек болуу керек. Мындай операциядан кийин адатта калыбына келтирүү жана сөөктү жакшы айыктыруу үчүн 3 ай жетиштүү. Бирок андан кийин калыбына келүү үчүн дагы 1,5-2 жыл талап кылынат, деди Лю. Нөшөрлөп жааган жамгырдан улам коңшу Өзбекстандын Наманган облусунун Казансай шаарында сел жүрүп, анын кесепетинен 8 адам каза болду. Бул тууралуу аталган өлкөнүн өзгөчө кырдаалдан министрлигине таянуу менен жергиликтүү басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык 13-июль күнү саат 13:34 чамасында Казансай шаарында нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен сел жүрүп, Казансай дарыясынын жээгинен ашып кеткен. Алдын ала маалыматтар боюнча табигый кырсыктын кесепетинен 8 жергиликтүү тургун каза болуп, 6 адам жаракат алышкан. Учурда
учурда издөө иштери улантылууда. 12-июль күнү Кыргыз өлкөсүндө дагы 8 адамды сел агызып, анын ичинен 6 адам табылган. Кечээ 13-июлда каза болгондордун сөөгү жерге берилди. Сел Аксы районунун Жаңы жол Ак жол айылдарында жүрүп, 2 айылдан биригип 8 адам көз жумган. Алсак Ак жол айыл аймагынан бир үй бүлөнүн 6 мүчөсү менен 12 жаштагы бир баласы сел агызып кетсе, Жаңы жол айыл аймагында көчөдө ойноп жүргөн 6 жаштагы баланы дагы сел агызып кеткен. Москва шаарындагы Кузьминки метросунун станциясынын жанынан мушташа кеткендердин баары Россиядан депортацияланышы мүмкүн. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин Борбор калаа боюнча башкы башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлайт. Ведомство тараткан билдирүүгө караганда, мушташ тууралуу маалымат полицияга 12-июль күнү кечинде түшкөн. Натыйжада станцияга полиция менен Росгвардиянын кызматкерлери барган. Кийинчерээк полиция бөлүмдөрүнө 103 киши алып келинген. Мушташка Борбор Азиядан баргандар катышканы айтылууда. 2021-жылы өзгөчө кырдаал тушунда дарынын баасын негизсиз кымбаттаткан 4 фармацевтикалык мекемеге айып салынды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Салынган айыптардын жалпы суммасы 112 миң сом болгон. Медициналык техника жана дары-дармек менен камсыздоо департаментинин коронавирусту айыктырууга керектүү дарылардын тизмесине кирген препараттардын бааларына жумасына 2 жолу көзөмөл жүргүзүп турганы кабарланды. Жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгы көрсөткөндөй, дары-дармектин баасы жалпысынан туруктуу сакталууда. Акыркы текшерүү учурунда коронавирусту дарылоодо пайдалануучу препараттардын бааларын фармацевтикалык компаниялар кымбаттаткан учурга атталган жок деп айтылат маалыматта. Министрлик фармацевтика тармагынын өкүлдөрүнүн басымдуу көпчүлүгү дарылардын баасын көтөрбөө зарылдыгына түшүнүү менен мамиле кылаарын белгилешти. Коронавирустан вакциналуу үчүн атайын даярдыктын кереги жок. Бул тууралуу Республикалык вирустук инфекцияларды көзөмөлдөө борборунун жетекчиси Зуриден Нурматов эскертет. Анын айтымында, вакцинаны алуу үчүн эмдөө түйүндөрүнө кайрылуу керек. Дарыгер дене табын, кан басымын текшерип, атайын суроолорду берет. Эмдөөдөн кийин жаран 2 күн көзөмөл алдында болот. Бардык көрсөткүчтөр атайын электрондук базага киргизилет. Кыргыз жарандарынын айрым категориясына паспорттарды акысыз берүү уланууда. Мамлекеттик каттоо кызматынан эске салышкандай, ID карталарды интернат үйлөрүнүн тарбиялануучулары, жетимдер, майыптар, 70 жашка жеткен пенсионерлер жана улуу ата мекендик согуштун баткен окуяларынын катышуучулары ала алышат. Акция 31 августка чейин улантылат.